Төлөгөн Касымбеков Сынган кылыч чыгармасынан алынды. Карынын сөзүн капкасал. Үн коштогон Тайыр кызы Нургүл. Каналга катталууну унутпайбыз. Илгери жер заманда бир каардуу ажоо күн чыккан жерден күн баткан жерине жортуул кыламын. Жолго будоо болот, 60-тан ашкан кары калбасын, бүт кырылып ташталсын деп буйрук кылган экен. Буйруктай аткарылат. Ошондо бирөөнүн жалгыз баласы атасын кыя албай, жегдесин улактын канына боеп барып, ажоого көрсөтүп, атасын бекитип калыптыр. Камылга бүтүп, бир күнү дабыл согулуп, сурнай тартылып, жортуул башталат. О кезде жортуулга бүт эл, бүт бүлөсү менен, малы менен көчүп жөнөчү турбайбы? Баягы атасын бекитип калган бала да атасын чоң сыр сандыктын түбүнө жаткырып, кызыл нарга дүйнө катары артып алып, кол ичинде кошо жөнөйт. Нечен күн, нечен түн жол жүрүп, ажоонун көп колу ээн чөлгө туш келет. Көп кол бир уурттан суу жок суусап, кургап, упаат боло баштайт. Каардуу ажоо суу тапкыла деп катуу буйруйт. Ойду казышат, сайды казышат, эч суу табылбайт. Ошондо бир жоокер: "Оппо, караң күн-ай, же мындайды көргөн бир каары болсочу ичибизде", деп кейип отура калган экен. Оюна тык этип, баягы атасын сыр сандыкка катып келаткан жоокер айсыз түндө сыр сандыкты ачып, атасына болуп жаткан акыбалды айтат. Ошондо атасы: "Кудай алсын, уй барбы? Уйду нары бери кубалап күйүктүр. Анан бир пас тынч коюп карап тур. Күйүккөн уй суу издеп жөнөйт. Тээрчий бас. Уй каерге барып, башын жерге салып, жерди жыттагылап токтой калса, уулум, так ошол жерди каз. Ошол жерден суу чыгат", деп акыл айтат. Жоокер атасынын айтканын кылат, суу табат, көп кол бөөдө оопат болуудан аман калат. Каардуу ажоо көп колду андан ары айдап жөнөйт. Көп кол туш-тушунан көк дайра шаркырап аккан бир ажайып өлкөгө кабылат. Көп кол серүүндөйт. Кыдырып жүрүп бирөө эки дайранын кошулган чатындагы терең көлдүн түбүнөн каухар таш көрөт. Бул ажоонун кулагына жетпейби? Ажоо өзү келип карайт. Чын эле көк иримдин түбүндө сары чолпон жылдызга окшоп жалтырап каухар таш жатат. "Алып чыккыла", деп буйруйт ач көз ажоо. Суучулдар көк иримге чуңкуп киришип, көбү кош дайранын агымы менен кетип, көбү "Жок экен ажоом" деп араң кайра чыгат. Көрүнүп турганды жок дейсиң деп ажоо алардын баарынын башын алдырат. Эми эч кимиси жок экен дей албай, көп кол улам тобу менен көлгө түшүп, кайра чыга албай, ушул жерде кырыгын таба баштайт. Кеч киргенде жылып барып, баягы жоокер сыр сандыкты ачып, айсыз түн жамынып отуруп болуп жаткан окуяны атасына айтат. Ошондо кары: "Кудай алсын, ошол көлдүн башында бир дарак болуш керек. Сен уулум дарактын башын тикте. Каухар көлдүн түбүндө эмес, ошол дарактын башында болуу керек", деп акыл айтат. Эртеси жоокер көлдүн башына барат. Чын эле бир бийик чынар өсүп турган эле. Эң мурда бала көлдүн түбүн тиктейт. Жалтырап каухар көрүнгөндө акырын өйдө кылып, болжоп чынардын башына баам салат. Көзүнө бир эски уя туш келет. Бала дароо чыкса, каухар ошол эски уянын ичинде жатат. Көлдүн түбүнөн көрүнгөн каухардын нуру гана турбайбы? Бала каухарды ажоого алып келип, көп колду ажоонун каарынан ажыратып калат. Шекчил ажоо жоокерди айдатып келип, алдына чөк түштүрүп: "Эки жолу тең арыганы сен таптың. Кана айтчы, мынча акылды каериңе катып жүрөсүң?" деп сурайт экен. Бала кысталат. Чынын айтайын дейт, дагы коркот. Калп айтайын дейт, дагы коркот. Эң акыры: "Бир кашык каныбызды кечиңиз, о баатыр, ажоом. Бул акылды сыр сандыкка катып жүрөт элем", деп жиберет. Ажоо дароо жасоо жиберип, баланын сыр сандыгын дароо алдырып, оозун ачтырат. Ичинен ак күпчөжөдөй кары адам башын көтөрөт. Аяр ажоо көп ойлонуп туруп, эки жолу кыстоо абалда акыл тапкан үчүн баласына да, атасына да канын кечиптир. Ажоо сыр сандыкка эңкейип: "Эки акылды айттың. Эми үчүнчү акылга мага эмне демексиң? Кана,
деп кызыгып сураптыр дейт. Ошондо ак күпчөжөдөй кары: «О, улуг ажоом, кулак сал. Же өзүңө акыл болбосо, же жаныңда көптү көргөн бирөө болбосо, жолго чыкпа. Жолуң болбойт. Көп колуң бөөдө опат болот. Акыры өзүңдүн кара башыңа күч келет» деген экен. Ошондо ажоо көп толгонуп, көп ойлонуп, сыр сандыктын түбүндө отурган акылга баш ийип, карынын кебин капка сакта деп, көп колду жортуудан кайрып, өз жерине жөнөгөн экен. Мынакей, кары деп ушуну айт. Демек, карынын сөзүн капка сал деп ата-бабаларыбыз бекер айтышпаган экен. Батасын берген, бата тилеген биздин кары аксакалдарыбыз, акылман чоң аталарыбыз бар болушсун.